Курманайт майрамында Альянс Алтын компаниясы 6 ири бодомалды курмандыкка чалып кайрымдуулук иш чарасын жасады. Уй эти Шумкар уй айыл аймагындагы социалдык жактан колдоого муктаж аярлуу үй бүлөлөргө жана Талаш шаарындагы балдар жана кыздар медресесине, ошондой эле шаар ичиндеги муктаж үй бүлөлөргө таратылып берилди. Бүгүнкү болуп аткан иш чарабыз биздин баягы мусулмандардын эң ыйык болгон Курманайт майрамына карата болуп атат. Бул бүгүнкү Курманайт майрамына Альянс Алтын компаниясы тарабынан 542 000 сом акча каражаты бөлүнүп, Шумкар уй айыл өкмөтүнө, мечит жамааты менен, айыл башчылары менен, айыл өкмөтү менен биргеликте муктаж үй бүлөлөрдүн маанайын көтөрүү максатында айт майрамы менен куттуктап, азыр бодомалдарды союп, эттерин таратып, ошо иштерди жүргүзүп атабыз азыр. Анан Талаш шаарында дагы медреселерге, кыздардын жана балдардын медресесине дагы таратуу иштери азыркы кезде жүрүп жатат. Ушул иш чаранын аркасы менен баягы кыргыз элимди дагы бүгүнкү Курманайт майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Ушул Курманайтта Алла Таалам элибизге көптөгөн жакшылыктарды берсин, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө тилектешпиз. Курманайт майрамындагы жардам көптөрдү кубандырды. Айыл тургундары компанияга ыраазы болуп, баталарын беришти. Каарылар дуа кылып, тынчтыкты, биримдикти жана эл арасында дайым ынтымак болуусун тилешти. Жер үй Алтын Альянс компаниясына бир ыраазычылык билгизебиз. Элибизге, журтубузга, айылыбызга бир көмөгүн көрсөтүп, ушул бүгүн майрам күнү бир жакшынакай бир жөрөлгө кылып, Курманайтта курпатык чалып элге таратып атат. Компанияга жалпы айыл элдин атынан, үй бүлөнүн атынан ыраазычылык билгиземин. Курбандыктарын кабыл кылган болсун. Алла Таалам эки дүйнө бактылуулукту, сүйүнүчтү тартуулаган болсун. Алла разы болсун, мына ушу Алтын Альянста ушул жылда спонсор болуп, былтырда берген уйдан эл үчүн өзүңүздөр билесиздер, кийим жардыларга, жетишпеген үйлөргө жардам берсе Аллахтан канчалык сооп. Ошол соопту Аллах Тааласына насип кылсын. Ошону туура түшүнүп, жылда ушинтип курбанчылык кылып, элдин жердин, элдин эмесине керегине жараган жетекчилерге ким ушул курбанчылыкка салым кошкон болсо, ошолорго да рахмат, Алла разы болсун. Тапкандарына береке берсин. Алла Таала бу дүйнө акыретін бактылуу кылсын. Курманайттагы компаниянын бул камкордугу мусулман бир туугандарды кубанычка бөлөдү. Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги мындай кайрымдуулук иштерин мындан ары да улантууну көздөйт. Айтыңыз Марек, құтты болсын майрамыңыз. Айтыңыз Марек, құтты болсын